той кылып жатасыз, жарымы шариат кылайыктуу, жарымы шариат кылайыксыз. Мактанып, диндарга айта албайсыз, мен жакшы той өткөздүм деп, же наргыларга айта албайсыз. Алар дагы капа. Бизге бере турган баягы жинди суусун бербептир депчи. Музыкасы жок экен деп алар капа. Бергин молдокелер да капа. Махрамды бөлүп койбоптур депчи. Адал тамак, адал рызкы менен жашап кедей болуп калуу бул арам жол менен байгандан караганда жакшыраак болуш деп айтты. Жана дагы мен көрбөйүн бир адам түндө сөөлүк болуп, күндүзү курт болгон. Мына ушул нерсе адамдарды кыйнап жатат. Адам ыймандын туу чокусуна жете албайт 3 сыфатты топтомоюнча. Маваиду Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху таала анху. Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анхунун насааттары. Ан ибн Мас'уд радияллаху анху قال: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. Sahabalardın içinden ilimdүү sahabalardın birisi bolup sanalgan jana Paygambar aleyhissalatu vassalamdın közü tirik mezgilinde fatwa aytууга jana Paygambar aleyhissalatu vassalam Kur'an'dı үйrөtүүgө öküm bergen sahabalardın birisi Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh kanday Kur'an okusa, oşonun Kur'an okuganını oşondoy okugula. Jana emне нерсени айткан болсо ошону тастыктагыла деп Пайгамбар алейхиссалам айтып кеткен. Ал эми Абдулlah ибн Мас'ud радıyallahu anh мындай дейт. Албетте мен жаман көрөм бир адамды din işinde dağın, dünya işinde de bolboy bekер жүргөн адамды дейт. Демек, адам же dünya işin кылып алектерим жаткан болсун, же болбосо ахирет ишин кылып алектенген болсун. Экөөнүн тең кылбаган инсанды шайтан азгырат экен. Жашоодо көп карай турган болсок, азгырылып бузуку жаман иштер менен алек болгондор dünya иши дагы жок, ахиреттин ишин да кылбаган инсандар. Бир жерде жумуш кылып, дүнүйөсү үчүн мээнет да кылбайт. Же болбосо ахирет үчүн да мээнет кылбайт. Жон гана жүрө берет, жатып бекерчиликтен бир күн эмне бузукулукка барат. Ошондуктан Абдулlah ибн Мас'уд радıyallahu anh айтат: "Мен жаман көрөм бир адамды дүйнө ишинде кылбай, din işinde kılbay boş жүргөндү дейт. Ошондуктан biz балдарыбызды тарбиялашты каалай турган болсок, аларды же din иши менен алек кылалы, же дүнүйө иши менен алек кылалы. Жана өзүбүз да ошол нерсе менен алек бололук. Же бир din ишин кылып жаткан бололук. Макул дүнүйө ишин кылбадыңыз, эч болбогондо зикир кылып отуруң. Эч болбогондо Кур'ан окуп отуруң. Эч нерсе кылбай, жөн эле телефон жукулап жатат да. Акыретиге зыян болуп жатат. Жана ошол сөзүнүн уландысында айтат: "Ла улфиянна ахадакум жифата лейлин ва кутруба нахарин." Жана дагы мен көрбөйүн бир адам түндө сөөлүк болуп, күндүзү курт болгонун дейт. Ал дегендин мааниси бир адам түнү менен уктап эс алат, күндүзү кечке иштейт. Кечке токтобой иштегендиктен кечинде бутун тарта албай кайра жатып калат да. Бул адамдын жашоосу курсак тойгозуудан башка менен алек болбой калат. Ошондуктан күндүзү кечке токтобостон иштеп, кеч киргенде чарчап уктап калгандардан да болбой калат дейт. Же дүнүйөнү кыл, же динди кыл десе, толук эле дүнүйөнү кылып алба дейт. Балки дүнүйө ишинде кыл күндүзүндө, бирок түнкүсүндө жараткан зат Роббиң менен дагы байланышканга убакыт кой дейт. Ошондуктан кээ бир адамдар дүнүйө үчүн өтө катуу иштеп, күндүзү чарчайт, түндөсү 2 рекет тахажжуд намазы окуганга жарабастан уктап калат. Мына ушундай инсандардан дагы болбогула дейт. Андан кийинки айткан насааттарынан Ан Абдуллах радıyallahu anhu قال: "La yablughu abdun haqiqatal iman hatta yahilla bi zirwatihi." Адам ыймандын даамын, ыймандын акыйкатын биле албайт, ыймандын туу чокусуна жеткенге чейин. Жашоодо ушундай адам
кайсы бир нерсени толук жетип толук бүткөнгө чейин ал нерсенин рахатын тата албайт. Үйүңүз толук бүтүп, анын ичине киргенге чейин үйүм бар деген сезим менен жашай албайсыз. Үйү бар адамдай рахаттана албайсыз. Куюп койдуңуз фундаментин, дубалын тургузуп койдуңуз, баары бир үйүм бар деп ичинде жатып рахаттана албайсыз. Дал ошондой эле бир адам ыйманга бир аз мээнет кылган, бирок ыймандын толук кылып, ыймандын туу чокусуна чыга элек болсо, ыймандын даамын тата албайт. Мына ушул нерсе адамдарды кыйнап жатат. Ыйманга кирген, дин менен жашап жатат. Бирок толук ыймандуу болуп, толук дин менен жашабагандыктан диндин ичинде кыйналып жатат. Кантип кыйналып жатат? Диндармын деп толук дин менен жашайын десе, наркы жактагы достору, туугандары, дос жары той тамашалар тартып кетип жатат. Ал жака барайын десе, молдого окшоп мешитке каттаган болуп калатат. Ошондуктан толук мечитте же толук базарда эмес болуп атат. Бул жакта тиги бир аз жүрөт, тиги жакта бир аз жүрөт. Ошондуктан кыйналгандыгынын себеби ошол, адам бир жансыл болбогондук. Дүйнөнү тандай албайт, же акыретти тандай албайт. Экөөнүн тең болсо дейт, бирок экөөнүн тең болбой эле жатат. Мына ушинтип адамдар кыйналып турат. Ошого айтат, сен ыймандын туу чокусуна жеткенге чейин ыймандын намын тата албайсың. Демек толук дин менен толук ыйманга бекем мээнет кылмайынча сен диндин рахатын тата албайсың. Тескерисинче бир аз дин менен жашайсыз, кээ бир жашооңуз дүйнөгө мындай динсиздик болуп калган, бидаат болуп калган. Той кылып жатасыз, жарымы шариатка ылайыктуу, жарымы шариатка ылайыксыз. Мактанып диндарга айта албайсыз, мен жакшы той өткөздүм деп, же наргыларга айта албайсыз. Алар дагы капа. Бизге бере турган баягы жинди суусун бербептир депчи. Музыкасы жок экен деп алар капа. Бергин молдокелер да капа. Махрамда махрамды бөлүп койбоптур депчи. Натыйжада не болот? Эки жагы тең капа болуп атат сизден, сиз да капа болуп, неудобный болуп жүрөсүз, алардын алдында неудобный, булардын алдында неудобный. Эмне үчүн? Себеби толук бир жагына кетип алган эмессиз. Ал эми дейт. Ыймандын туу чокусуна жете албайт, хатта якунал факру ахабба илейхи минал гина. Ага кедейлик байлыкка караганда сүйкүмдүүрөөк болмоюнча ыймандын чокусуна жете албайт. Ваттаваду ахабба илейхи минаш шараф. Жөнөкөйлүк бийиктик кадыр барктыктан жөнөкөй болуш ал инсанга жакшы болмоюнча, ошону сүймөйүнчө ал ыймандын таттуулугуна жете, ыймандын туу чокусуна жете албайт. Ва хатта якуна хамидуху ва заммуху индаху саваан. Жана ошондой эле сени мактап жаткан адам менен жамандап жаткан адамдын айырмасы жок, бирдей болмоюнча ыймандын туу чокусуна жете албайсың деди. Ошону Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анхунун окуучулары мындай деп түшүндүрүп берди да: "Хатта якунал факру фил халали ахабба илейхи минал гинаи фил харам." Адал тамак, адал рызкы менен жашап кедей болуп калуу бул арам жол менен байгандан караганда жакшыраак болуш деп айтты дейт. Демек, адам ыймандын туу чокусуна жете албайт 3 сыфатты топтомоюнча. Биринчиси, адал жашоо жашап, адалдан рызкы таап үй бүлөсүн багуу ага жакшыраак болуш керек экен арам жол менен байгандан. Андан кийингиси, Аллахка күнөөкөр болуп жатып, кадыр барк тапканга караганда Аллага итаат кылып жөнөкөй болгон жакшы болуш керек экен. Бир адамдар Аллага күнөөкөр болуп жатып, жалган айтып жүрүп, алдап жүрүп кадыр барк табат. Ошол кадыр баркка караганда Аллахка итаат кылып, Аллага моюн сунуп жүрүп, жөнөкөй адам боло турган болсоң, мына ушунда сен ыймандын туу чокусуна жеткен болосуң дейт. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен олтурганда бир адам өтүп барат. Пайгамбар алейхиссалам сурады сахабалардан: "Кандай дейсиздер? Ушул адам туурасында, бул кандай адам?" деп сураганда, "Эми бир жөнөкөй мусулман. Эгер бир жерге жуучулукка барса, эч ким кызын бергенге даяр эмес. Бир жерде келип сүйлөп калса, эч ким сөзүн деле укпайт. Ортомчулук болсо, эч ким анын ортомчулугун кабыл албайт. Эми жөнөкөй бир мусулман адам" деп айтты. Ал кеткенден кийин бир аздан дагы бири өтүп калганда, "А бул киши туурасында эмне дейсиңер?" дегенде айтып калды сахабалар:
Бул адам кадырлуу адам, бийик адам. Кайсыл жерге жуучулукка барса кызын бергенге даяр. А эгерде сүйлөй турган болсо сөзүнү баары угат. Ортомчулук катышып бир маселелерди чечкенге ортого түшкөн болсо бардыгы ушунун ортомчулугун кабыл алат, ишенет. Ошондо пайгамбар алейхиссалам айтты: "Мына силер мактап жаткан кишинин жер бети толосунан биринчи кишинин бирөөсү жакшыраак болот" деп айтты. Себеби ал жөнөкөй болгону менен, кадыр баркы жок болгону менен элдин алдында, Аллахтын алдында кадыр барктуу инсан деп. Мусулмандардын арасында ушундай жөнөкөй инсандар болот. Эгер Аллах Таалага касам ичип ушундай кылып бересиң десе, Аллах ошону аткарып берет дейт. Бирок адамдар аны укпайт дейт. Барып сүйлөсө эч ким укканга даяр эмес. Бирок Аллах Таалага айта турган болсо, Аллах мен касам ичем сенин атың менен эртең жамгыр жаадырып бересиң десе, Аллах жамгыр жаадырып берет. Эмнеге десе, Алланын алдында кадыр ошондой бийик дейт. Аллах Таала баарыбызды Алланын алдында кадырлуудан кылган болсун. Андан кийин айтты: "Сени мактап жаткан адам менен сени жамандап жаткан адам бирдей болуш керек акыйкатта. Сен бир акыйкат ишти кылып жатсаң, туура ишти жасап жатсаң, сени мактагандар да чыгат, сени жамандагандар да чыгат. Жашоодо ушундай. Эгер бардыгы эле жакшы иште мактап калса, анда жашообуз жаннат болуп калмак. Сөзсүз жакшы иш кылып жатсаңыз, мактагандар да болот, жамандагандар да болот. Мына ушул учурда мактагандар менен жамандагандар сизге тең болуш керек. Мактагандарды булар жакшылар экен деп, жамандагандарды булар жамандар экен деп бөлбөш керек. Балки Алланы сүйгөн инсан ушундай болот. Сиз Алла үчүн бир ишти кылып жатасызбы? Адамдар мактадыбы? Ага деле карабайсыз. Жамандап жатып калдыбы? Ага деле карабайсыз. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ыймандын туу чокусуна чыкканга чейин ыймандын таттуулугун тата албайт. Ыймандын таттуулугун татыш үчүн адал ырыскы менен кедей жашаган, арам жол менен байыгандан жакшы болуш керек экен да. Аллахка итаат кылып жөнөкөй жашаган жакшы болуш керек. Аллахка күнөөкөр болуп олтуруп кадыр бар тапканга караганда. Жана ошондой эле сиз акыйкатта туура иш жасап турсаңыз, мактап жаткан менен жамандап жаткан адамдын сөздөрү сиз үчүн бирдей болуш керек. Эгерде мактаган адамдардын сөзүнөн таасир алып сүйүнүп кетсеңиз, демек адамдар айтсын үчүн эле жасап жаткан болосуз. Эгерде адамдар жамандаса токтоп калсаңыз, анда да туура эмес болуп калат. Адамдар жаман көргөндөн токтоп калдым депчи. Ошондуктан бирөө мактайбы же бирөө жаман көрөбү айырмасы болбош керек экен да. Ошондуктан Абдулла ибн Масуд радияллаху анху айтат: "Ала хаббазал макрухат", көңүл бургула. Эки өтө жакшы нерсе бар, бирок нафсиге жакпайт. Аябай жакшы нерсе, бирок ошол нерсе инсандын нафсине жакпайт. Ал-мауту вал-факр. Биринчиси өлүм, экинчиси кедейлик. Бул экөөсү аябай жакшы нерсе, бирок урматтуу бир туугандар, нафсиге жакпайт. Эгер өлүм болбосо, биз акыретке жетпейбиз. Өлүм болбосо жаннат жок. Бирок эч ким өлгөндү каалабайт экен. Ошондой эле кедейлик жакшы. Байларга караганда 500 жыл эртерээк жаннатка жеткизет. Бирок эч ким кедейликти каалабайт экен. Ошол үчүн айткан экен, кандай жакшы эки нерсе адамдар жактырбаган, нафсилер жактырбаган дейт. Аллахка касам, бул жашоодо же бай болуп жашайсың, же кедей болуп жашайсың. Мен көңүл бурбаймын, кайсынысы менен сыналып турсам, мага айырмасы жок. Аллах мага байлык берсе дагы, мага Аллах Таала кедейлик берсе дагы айырмасы жок. Мен түшүнүп калдым байлыктын эмне экенин дейт. Кандай? Инканал гина, эгер Аллах байлык берсе, анда Алла жолуга иштетүү керек. Инканал факру фа инна фиhi лас-сабр. Эгерде кедейлик келип калса, анда сабыр кылыш керек дейт. Ошол үчүн жашоодо ар бирибиз же байлык менен, же кедейлик менен сыналып турабыз. Ар бир учур Алланын сыноосу. Байларга Аллах берип сынады. Мен буга бердим, бул дагы башка муктаждарга береби? Ал эми кедейге бербей сынады. Менин бербегениме сабыр кылабы, же наалып сөз кылабы депчи. Ошондуктан Аллах берсе эле жакшы болуп, бербей калса наразы болгон кулдар сыноодон өтпөй калат. Жашоодо канча күлгөн күндөр келди, кээде ыйлаган күндөр болду. Ошол үчүн күлгөн күндөрдө дагы, жыргаган жакшы күндөрдө дагы,
кайгырган күндөрдө дагы Аллахтын жазган тагдыры деп ыраазы болушубуз керек. Жакшылык күндөрдө Алла берген байлык берсе, Алла бир жөндөмдүүлүк берсе, Алла ыраазы боло турган жака иштетүү, ошол сыноодон өткөрүү болот экен. Ал эми жок болуп калган учурда, кедей болуп калган учурда, жашоодун кыйын күндөрү келип калса, сабыр кылып күтүү керек Аллах Тааланын жеңилчилигин. Ошондо Аллах Таала сүйөт экен. Ошого урматтуу бир туугандар, бир падыш өткөн. Анын бир кулуну жакшы көрөт эле да. Кызматчы кулун жакшы көрсө, вазирлери кызганат болчу да. Эмнеге сен ушул кызматчы кулуңду жакшы көрөсүң, ушу менен олтуруп алып сүйлөшөсүң? Биз сенин вазириң болсок, сага кеңеш берсек, эмнеге биз менен сүйлөшкөнгө биз татыктуу эмеспизби дегенде, бир күн кулду эмне үчүн жакшы көргөндүгүнү адамдарга көрсөтүп коюу үчүн эрте менен падышанын үйүндө тамактанасыңар дейт. Бүгүнкү завтракты падыша берет дейт. Адамдардын бардыгы курсак ач келет. Падышанын үйүнө келсек, таттуу жакшы тамакты берет. Ачка келиш керек, көбүрөөк жеп алыш керек депчи. Ошентип жакшы ниет менен келеттер. Келсе падыша бардыгына жей албай турган ачуу бир мөмөнү берип коет. Бардыгын кылат, бирден тиштейт дагы, көздөрүн жумуп алып туруп, баягы мөмөнү эки жак караптан таштай баштайт. Падыша айтат: "Эмне болду, жебейсиңерби?" дейт. Падыша, койсоңуз эми, биз ачка эч нерсе жебей, кечтен бери даярданып, бүгүн сиздин дасторконуңузга келебиз деп келсек, берген дасторконду караңыз, берген сый урмат тамагыңызды караңыз десе, казынаны караң, толуп турат го дейт. Бербейсизби ошолордон дейт. Десип караса, баягы кулу жеп жатат экен. Аябай тишинен өтпөй баягыны жалап жатат экен да. Эмне сеники таттуу бекенсе, жок, аябай ачуу экен дейт. Анан эмнеге жеп жатасың? Булар окшош таштасаң болбойбу? Жок падышам. Күндө таттуу бересе, эми бир күн ачуу берсе, ошол ачууду да таттуу кылып жеп коеюн да. Жей албай жалап кыйналып жатам, ошо ачуу таттуудай кылып көрсөтө берейин деген экен да. Ошол үчүн жакшы көрөм деген да. Мына мен буга жакшы мамиле кылсам да, жаман мамиле кылсам да, баары бир бул менин кылган мамилеме ыраазы болот. Силер качан жакшы мамиле кылсам сүйүнүп жанымда турасыңар, кичине эле силерге ылайыктуу, сага жакпаган мамиле болуп калса, тескери карайсыңар депчи. Ошол үчүн Аллах Таала дагы эмне кылат? Кээ бир учурда берип сынаса, кээ бир учурда алып сынаса, ошол эки учурда тең Аллах Тааланын берген сыноосуну жакшы кабыл алып, ошол сыноодун талабын аткарышыбыз керек экен. Аллах Таала баарыбызды Аллахтын тагдырда берген сыноолорунан ийгилик менен өтүүчүлөрдөн кылган болсун.